эле мен эч ойлогон эмесмин ушундай офистери бар, мына ишеничтүү компания депчи. Чын, ошол моменттен баштап булар мага бир жолу каталог да берген жок, эч нерсе берген жок. Мен өзүм кайра жалдырып жүгүрүп калдым да. Чын. Жүгүрүп калдым. Келгенде эле айттым. Не кылыш керек дедим да. Не кылыш керек десем, карасам адамдар жүрөт, бардыгы эле жүрөт. Эжем да кыйла көтөрүп калган. Анан ошондон кийин мен биринчи ишеничим мен 2 жылдан кийин болгон Арфлеймге. Силер азыр ишенип могу жерге келип атсаңар, неме болсо. Мен бир да чакырганда мен 100 жылдан айтып, бир дагы келген эмесмин 2 жылдын ичиндечи. Мен башка жакта повар болуп иштейт элем, менде балдарым да Кыргызстанда эле, менде возможность көп болчу, бияка келе турганчы. Менде желание просто жок эле да. Азыр менде желание бар, үйдө азыр 3 балам бар. Кичинекей балам 1 жаштан өттү. Балдарымы мен азыр ушундай компанияда мен уже билип калдым да. Сон нерселер бар экен, акча бар экен, мындай айтканда малиналар бар экен. Вишенки десең. Бар экен билип калдым да, мен азыр ошол убакта бир саатка таппаган азыр адамдарды балдарым каратып коюп азыр ушул жерге келип атам да. Карасаң, менде азыр көп убакыт уже келип калдым да, мен уже силерде желание болсочу адамдардачы бүт нерсеге успеть этет экенсиңер. Чын, өзүңөр эле аркага өзүңөрдү тартпасаңар. Бул компания келгенден кийин эмнени үйрөндүм мен биринчи. Кече өзүнчө отуруп алып айтам да. Балам менен отурам, мен баары көчөгө чыкпайм го деп мен жасанбайт экенмин. Эшикке чыкпайт экенмин деп мен кийим албайт экенмин. Мен ошол эми могу компанияга келип, мен да буларга кийиништи. Эмнени айткым келет, эми акчадан дагы биринчи өзүңөрдү сыйлаганды үйрөнөт экенсиңер, могу жерге келсеңерчи. Жасанганды үйрөнөт экенсиңер. Өзүңөр мынтип суктанат экенсиңер, сүрөткө түшкөндү үйрөнөт экенсиңер, телефонго киришти үйрөнөт экенсиңер. Кандай адамдар менен общение кылышты үйрөнөт экенсиңер. Биринчи очередь адамга эмне керек, акчадан дагы, туурабы? Үйдө отурам деп менде эч нерсе жок эле. Бирок азыр мына силер иштейм деп атасаңар, мен азыр 3 балам менен мен дагы иштейм. Подработкаларым бар. Мен ушу Арфлеймге да успеть этем. Кандай ким азыр мен балдарым бар, мен балдарым жок болсо деле мен Арфлеймге убактым жок деп атасыңар, Мен деле мурун ошентип айтат элем, бирок азыр ошентип айткандарга мен күлкүм келет да. Потому что өзүм элестетип кетем да мурунчу. Чын күлкүм келет. Силерде убакыт бар. Если өзүңөрдү таап, өзүңөрдүн жүрөгүңөрдө желание болсо, өзүңөр кылган ишиңерди жакшы көрсөңөр, ошол нерсеге силер убакыт табасыңар. Бардыгын кылгангачы. Анан мен булар каталог бергенде мен бир дагы бал кыла айтам, эч ким албайт экен, мен дагы албайм, квартирамдагылар дагы албайт дейт элем да. Потому что менде түшүндүк жок экен Арфлеймдечи. Азыр мен квартирамдагы адамдар дагы, менин туугандарым дагы бардыгы Арфлеймди колдонот экен, оказывается, айтсам, түшүндүрсөңчү. Анан булар ушинтип түшүндүргөндө ошо силер сыяктуу эле мен деле туугандарымды жазып баштадым, тизип. Ата-энеми жаздырдым, өзүм күйөөмдү жаздырдым. Биринчи өзүм мага күйөөм айтканда, ошол барсаң мен эжемдер иштеп ошол жакта мындай болот дегенде, койчу менде убакыт жок дегем да, менде убакыт жок деп. Кийин уже 3 балам бул жакка алып келип өзүчө жашаганда уже балдар менен отурдуп күйөөм мага каршы болуп баштады. Азыр кичине көтөргөн, мен компанияда иштегениме, адушы келип иштеп баштаганыма 3 январь 4 ай болот, январда. 4 айда мен 18% менеджерге чыктым, өзүмдүн командам менен. Өзүм команда түзүп, туугандарыма үйрөттүм. Силер эң тез команда түзгөндүн сыры да, мындайча айтканда. Биринчи өзүңөр түшүнгүлө. Бардыгын окугула. Бардыгын айтып биринчи өзүңөр үйрөнгүлө. Өзүңөрдү настройка кылгыла. Мен кылам. Мени настройка. Мээңерди түп-түз койгула. Мен кылам, мен жетем, эмне кыла албайт экенмин депчи, мисалы да. Мына менден жаштар отурат да, могу жерде. Баласы жоктор отурат, бойдоктор отурат, туурабы? Силерде эмне кыла албайсыңар ошо? Эмне кыла албайсыңар? Урок, сабактар, суббота, воскресенье болот. Калган күндөр бара бергиле ишиңерге. Мен деле барам ишиме. Мен запара менен жашайм, мындайча айткандачы, Арфлеймге жүгүрөм. Мына мени билишет бардыгычы. Эртең менен ишке барам, келем, балдарымды карайм, кайра Арфлеймге дагы барам, кайра кечинде дагы ишиме барам, кайра жүгүрөм. Заказда жеткирем. Заказдардын бардыгын үйүнө мен жеткирип берем азыр, главный время. Силер эмне ошону кыла албайсыңар? Мына мен туугандарым отурат. Жалганбы? Туурабы? Жеткирем ар бирин. Мен даже балдарымды сүдүрөп алып барып болсом, заказдарды жеткирем. Мен потому что билем, мен Арфлеймде акча бар. Арфлеймде бардык нерсе бар экен, потому что мен билем. Туурабы? А силерде үйүңөрдө балдарыңар жок, бар. Мен да убагында балдарым жок убакта ошого келген эмес экенмин. Эгерде мен ошол убакка келгенде мен будан дагы жакшы өнүкмө келем деп коем, бирок айтат да, ошондо сен башка жакта иштегенсиң да, ошон үчүн келбейт болчуң баары бир дейт да, ушундайды көрмөй сайын дейт да. Силер эмне адам чакыра албай атасыңар, Мен азыр балдар менен каталог таркаткандага менин убактым жок. Мен кайтып каяктан секрет айт десеңер да, мен адамдарды каяктан чакырып атам. Туугандарымды чакырып чиздим. Менин туугандарымдын да туугандары бар да. Мисалы мен анын ата жагынан тууган болсом, апа жагынан туугандары бар, бардыгы бар. Алар дагы чакырат. Силер отурасыңар да азырчы, менин анча таанышым жок деп.
мисалы мен азыр аркаман 60 адам иштеп атат дейлик, мына 60 адамды баарын мен тааныбайм. Мен бунун ичинен 6-10 алып келишим мүмкүн. 10ду макул алып келдим да. Калгандары бүт ошол 10 адамдын тааныштары. Силер коркпогула адамды каяктан табамын депчи. Коркпогула эч качан. Мына мен азыр менин командамда мына Сахиб эже отурат да. Мен магазинге кирип туруп эле бир жолу каталог бердим. Мен тааныбайм аны, туурабы? Кирдим өзү кызыгуу менен силер ошо айтат да, ошон үчүн 100 адамдын ичинен 5 адамды тапсаңар да, ошо 5 адамга силер үйрөтүп койсоңор, уже болду, силер Oriflame'ден мындай чоң акча аласыңар да. Түшүнүктүбү? Мындай чоң акча аласыңар. Мен тууганым жок. Анан силер адамды чакырып атканда эч качан адамды тандабагыла. Мынтип карап туруп, бул мындай экен, бул адам таба албайт. Бул мындай экен, жок бул кышык экен, бул мындай экен, бул адам чакыра албай калышы мүмкүн дебегиле. Нол жерде бир кышык адамды сонун болушу мүмкүн. Ошондой да анын дагы нар жакта подружкасы, классташы бар жөндөмдүү. Ошон үчүн эч качан Oriflame'ге адам чакырып атканда, ошон үчүн айтат да, Oriflame адам тандабайт. Өзбекпи, таджикпи, кыргызбы, өзбекпи чакыра бергиле алдыңардан чыкканын. Если орустарга силер возможность мындай чакыра алсаңар, орустарды дагы чакыргыла. Алар деле ошону эгер бир адам аутидо түшүнүп жетсе, ошол силерге бир адамды эле үйрөтсөңөр деле ошол силерге чоң выгода алып келет да. Аларга кандай түшүнүк бересиңер? Каталогду биринчи алганыңарда бул жөнөкөй эле каталог эмес. Мен биринчи каталогду алганымда, мисалы, кийинки азыр экинчи номерде каталог берип атат, мен биринчи ошону мен өзүм аутидо окуп чыгам баардыгынчы. Эмне акция болуп атат? Адамдарды ошонун ичинде кызыктыра турган нерселер бар. Кайсыны алганда экинчиң подарок, кайсыны алганда эмне 80% менен келип атат. Ошолорду баардыгын биринчи адам өзүңөр үйрөнүп алгыла да, башка адамдарды чакырыш үчүн. Биринчи адамды чакырганда эмнени айтасыңар силер? Oriflame мындай, давай сода кылсага 20% скидка болду да. Ошондо түшүндүңүздөр. Жок, кенен түшүндүңүздөр. Биринчи очередь силер могул жерден 20% скидка менен өзүңөр аласыңар. Экинчисинде силер алар менен уже подработка кылып кетсеңер болот, 20%. Ама Гүлвира визитацияны өлөт. Подработка кылып атасыңарбы азыр? Кылып атасыңар, туурабы? Силер деген Oriflame'ге бесплатно келдиңер. Мен командама сразу келгенде айтамын, 3 күндүн ичинде сода кылсаң саден 149 рубль дагы албайт. Бесплатная регистрация. Мындай, грубо говоря, капа болбогула, баягы бул жердечи мындай, от кайдаса кака качат деп коет адамдар ушундай. Азыр мен бирөөгө айтам, мисалы, пятерочка башка жактарга барсаңар, шампунь, самын, аны муну алдыңар, силерге бир самын кайтарып бердиби? Берип атабы? Если ошол жерге силер адамды чакырып келсеңер, силерге бир самын же бир нерсе кайтарып берип атабы? Кайтарып бербейт. Ал бул жерде силер келдиңер. Азыр мисалы силер 50 балл деген 2000 сомдук сода да, мисалычы, биздин немебиз мына. Силер могул жерде 50 балл кылсаңар баягындай 50 балл деген бул деген 2000 берет бизге. Каталог ценасы боюнча примерно 2500 рубль болот. Силер эгерде адамдарга жакшынакай түшүнүп, досум, тууганым, 50 баллды жасасаң, баягы мына Гүлкайыр айтып кетти, акциялар болот атат. Көрдүңөрбү могул жерде? Бул каталог, мына 17-чи каталог, биринчи каталог силер 50 баллдан эле жасатсаңар көрөлүңөр. Ошол тууганыңар могул жерде бытовые техники, сумка, чемодандар, сонун чемодандар 5000-5000дик баягы мясорубка, ошолордун баардыгын 1600-1700 рубльга алып атасыңар. Силерге выгода эмеспи? Аны башка жакка барсаңар 5000ден аласыңар, туурабы? Силер ойлобогула мен муну 2000 рубльга сатып алып атам деп. Силер только акцияга катышып атасыңар. Бул 2,5 миңге силер сода кылып, шампунь, самын дагы алып атпайсыңар, туурабы? Баары бир башка магазинден аласыңар ошону, туурабы? Зато бул жерден алганыңарга силер мондай нерселерди арзан кылып берип атат. Биринчи очередь. Экинчи, эгерде силер 100 кылсаңар, 100 балл жасасаңар да, түшүндүрүп, 100 балл кылсаңар силерге 2000 рубльдук духини кайтарып берип атат. Силер азыр барып пятерочкага барып 4000 сомдук сода кылган, эмне берет? Силерге бир духи, молодецсиң сен менен 4000 сомдук кылдым деп туруп, кылып кетеби? Береби силерге эч нерсе бербейт. 4000 сомдук сода 5000 рубль болот. Бул 6000, мисалы 150 балл, кайсы жактан келген? Бул деген 6000 болуп калабы? Примерно. Бетинде болгондо 7000 болуп калат. Каталог жактан келген. Бул Европалыктардын жашоосунда 21 күндүн ичинде ушул 6000дикти колдонуш керек экен да. А биз мусулмандар аны колдонбойбуз, туурабы? Өзүбүз иштеген, келгенбиз, квартплата төлөйбүз, патент төлөйбүз, башканы төлөйбүз, биз 6000дик кыла албайбыз. Мына бул 6000дикти кылбаган үчүн өзүбүз бунун ичинен 1000 сомдук алышыбыз мүмкүн, калган 5000ди заказ алабыз. Заказ алабыз, биз өзү бул жерде заказ алыш деген нерсе жок. Биз 6000дик сода кыла албаган үчүн заказ алып бирөөнү алып койчу дейбиз да, квартирадагыларга зумный паста, самый, щетка, если өзүң жазып алсаң, өзүбүздүкүн толуктайбыз да, ошону кылып.
Мына адамдар силер түшүнүңөр. Силер ушуну толтуруш үчүн биз алып койчу дегениңиз үчүн силер ойлойсуңар Oriflame'де сатат экен деп. Силер ушуну толтурсаңар эле болду. Алабы биз мисалы 6000 азыр могу жакта лидерлер өзү эле алып алат да. Биз ушун үчүн ушуну толтуруш үчүн бул ооба туура, бирок жаңы келгендер үчүн бул кичине кыйыныраак. Туурабы? Силерге акча түшпөйт башкадан деп ала элексиңер. 6000 соданы алып коюш кыйыныраак, ошон үчүн бирөөлөрдөн чогултасыңар. Ошон үчүн ойлошот да, Oriflame'дегилер жалдырап эле кечкеле бизден алып койчу, анан мондай кылчу деп атат депчи. Мына биз 6000 мына биз каяктан ушундай сода деп силердин оюңар бар. Оказывается, бул сода эмес да, өзүбүздүн ошолуңузду толтурушубуз үчүн, мусулман калкы үчүн. Могу жердеги орустар бардыгы бар, алар өздөрү эле сода кылып коет. 6000 150 балын өздөрү эле кылып коюшат да. Буларда андай сода сатып деген түшүнүк жок. Бизде бар ушундай түшүнүк. 5000 рубльга силер ушул бирөөлөрдөн сода сатып кылдыңар, 5000 рубльдук товар алдыңарбы, силер 4000 рубльга келет, 1000 сом чөнтөгүңөргө калат а могу жерден. Еще бир духи могу жерден калат а, бир духи 1000 сом болсун деп коюп элем, 1000 сом. Силер мына 4000 сода кылып атканыңар үчүн Oriflame'де мына канча пайда көрүп атасыңар өткөндө кошкондо? 2000. Калып атабы? Мына өткөн каталогдо, мурунку каталогдо жазылгандар барбы? Ким бар? Өткөн каталогдо жазылып Ким жүзөлүп жазылгандар алгандар барбы барбы? иштегенде? Эси мен айтканыма эси мондай далил жок болсо да, мисалы анда мурунку каталогдо деле. Шарт подарка алып аткандар. Шарт подаркаңар чыктыбы мына каталогдо? Бул заказыңар менен алдыңарбы духини? 1000 сомно 5000 бирөөдөн чогултуп туруп 1000 сом чөнтөгүңөргө калдыбы? Калды. Туурабы? Калды. 1,5 калды. Эгер жок, мен азыр примерно 5000 эсептедим да, эгерде силер 10 000 чогулсаңар, могу жерде 2000 калат. Эми үчүнчүсү 150 бул деген бул бизнес курам, анан өнүгөм дегендер кылат. Сиздер деле кылсаңар болду, подработка кылгаткандар айрыкча да 150 балдан деле 250, 300, 400, 500 бал кыласыңар, подработка жасагандар. Силерге мына 150 бал кылсаңар, мына бул 1000 сомдук духини дагы берет. Плюс силерге могу жерден 7000 болот да содачы, андан силер 5500 аласыңар, 1500 силер чөнтөгүңөргө калат. Примерно чөнтөгүңөргө калат. Плюс силерге 150 бал болуп, эгерде силер 149, 140 кылсаңар дагы силерге акча түшпөйт. Ушул жерден силерге примерно 1000 рубль акча түшөт. Сразу сен азыр ушул каталогдо жазылсаңар деле. Жазылсаңар, мен новичокмун, мына сурода, силердин сурооңорго жооп да. Азыр киргенде эле Oriflame'ге если мен кирсем, качан айлыкка ээлешем деген сөз барбы? Качан айлык алам дегейсиңер, а? Качан кылам деп. Мына силер мына азыр катта алып туруп, сразу 150 бал койсоң, Oriflame силерге кайра 1000 сом айтат. Примерно мен мындай 1000 сом кайтарат, туурабы? Өткөн каталогдо ким жазылып сразу 150 бал кылгандар жокпу могу жерде? Бар, бар экен. Өткөн каталогдо ким 150 бал кылды сразу жазылып? Сиз атыр алдыңыз, көрдүңүзбү? 100 бал. Сиз 100 бал кылгансыз, атыр берди, туурабы? Атыр алды. Еще 1000 сом чөнтөгүнө калат. Мына, 1000 сомдук атыр алат, 1,5 Пайда калат 20%. Баягы проценттин ичинен. Еще Oriflame силерге кайтарып атат. Могу канча болду? 3500 акчаны силерге мына 7,5 сода кылганыңар үчүн 3,5 кайра кайтарып койду. Көрдүңөрбү силер 7,5 50% да почти. Мындайча айтканда 4000 эле алып калып атасың. Кайра акцияларга Көрдүңөрбү? Акциялар. Лотереяга Еще плюс акция, еще плюс лотерея, еще сумкалар. Мындай если неме болуп калса, көрдүңөрбү? 150 бал өтө важно экен. Өтө важно, бул жерде 150 бал кылсаңар, мына ушуларды алсаңар. Макул силерди заставить этпейт, 100 кылгыла, макул 50 кылгыла. Эч ким силерди заставить этпейт. Андан кийин айтып эле кече айтса эле, ой, мен андан түшүнүгүм жок. Макул түшүнбөй эле койгула. Түшүнбөй эле койгула. Силер өзүңөр үчүн алсаңар эле Oriflame силер түшүнбөсөңөр деле берип коет. Макул түшүнбөсөңөр да. Постепенно түшүнүп баштайсыңар да. Туурабы? Силер түшүнбөсөңөр деле берет да кылганыңар үчүн. Бул жерде Oriflame келип сен түшүндүңбү, түшүнбөйсүңбү деп сурабайт да. Сен түшүнбөй туруп эле муну кылып коюп 150, 300, 400 бал кылып койсоңор деле силерге кайтарып берет. Ар бир адамды ал сынап отурбайт, бул түшүндүбү, түшүнбөдүбү. Силер келе бергиле, калганын өзү түшүнүп коет. Туура да, аны спонсоруңар менен аны постепенно. Азыр силер эми келип окуп үйрөнүп атасыңар, азыр көчөдө көргөндөргө айтсаңар эле сразу, жок, мен Oriflame'ден кызыкпайм. Жок, макул, кызыкпасаңар баргыла, ошо пятерочка башка жактардан баргыла да, бүт акчаңарды сарптап жүрө бергиле, могу жерден албай. Да, мен дагы туура эмес кылган экенмин да, 2 жыл мурун эси келгенде менде деле сон болмок деп, азыр эми буларга мынтип рахмат айтам да. Жакшы эле кечке мага каталог берген кезге жадабаган экенсиңер, өзүм жадап ушу силерден келип алдым. 34 жыл каталог берип турду ошондо сага. Жолу 2 жылда каталог, анда да 2-3 төн каталог берет. Бирөөлөргө берди мито. Булар жадашпады, акыры жадап өзүм барайынчы деп келип алдым, кармалып калдым. Анан сон экенин билип калдым да, эми кусаям кетпейт аны. Ушундай да. Мына ушундайды кылган, кана мына силерге кайтарып берди.
ушундай жаманбы силерге алдап атабы арифлейм силерден 1 сом алды го арифлейм мисалы башка Регистрация бекер. регистрация бекер бардыгы бекер силер эгерде силер могул мына 4000 балды кылсаңар үйүңөргө бекер алып барып берет Заказ, рубльдік заказ. 4000 рубльдан ылдый кылсаңар алып барып бербейт 4000дик муну кылсаңар силерге үйүңөрдүн адресине чейин силерди издеп Үйөңгөргө тыкылдатып киргизип берет. издеп алып барып туруп муну алып кой баягы заказың деп алып барып берет баягы муну шаг подарка духилериңерди кошуп алып барып берет түшүндүңөрбү эмне жаман экенби майлы мына түшүнбөгөндөр мисалы мына квартирада отурасыңар мисалы мен арифлеймдемин квартирадагылар бас десем жок деди андан көрө сизден эле алып турабыз деди да квартирантарым бар менде делечи азыр мен иштегениме 4 каталог болсо 4 каталогдо 1000 рубльдан алганда эми 4000 аны мен ага 3000 сомго алып барып 1000 сом пайда көрүп алдым анын үстүнөн жаманбы силер ошону бирөөгө берип атасыңар 1000 сомдучу духилериңерди анын үстүнө мен подарок алып атам башка нерсе алып атам ошондон көрө биз чакырабыз андан көрө өзүң сатып алып 1000 сомго дагы ага муну акцияларга еще катышасың баягындайларга десең баардыгы эле башкача түшүнөт кандай түшүнүк болду силерге Сон, молодец. өзүңөрдү настройка кылгыла түп түз кылып өзүңөрдү туура жолго салгыла биринчи мээңерди арифлейм деп отурга коюп баардыгын кылсаңар силерде убакыт дагы болот баардык нерсе болот акча дагы болот баардыгы болот бүт нерсе Анан ошону элге үйрөткөндө да айтып кой. Адамдарга кандай мына кылыш. ошондой нерселерди Бирөөлөргө үйрөт. үйрөтөсүңөр акцияда азыр эмне силерде эгер акцияда азыр бул кичине жетишпей кетти окшойт эгерде силер адам азыр бизде ушундай акция жүрүп атат 2 адам чакырып келсеңер 1 адам чакырып келсеңер сизге 450 сом еще кайтарып берип атат кирип туруп эле түшүндүңөрбү 2 адам чакырып келсеңер 900 азыр могул жерде 10-20 адам чакырып коюпчу ушул адамды чакырган үчүн акча алат дегенден могул жерден 20 000 зарабатывать эткен адамдар Да. мага Бир каталогдун ичинде чыгарып койгондор бар. бир каталогдун ичинде 10 адам чакырып койгондор бар мына башкалары макул болуптур башка жактарга аны мунуга кетсин мелочь мына адам чакырып туруп мындай акчаларды алгандар бар 21 күндө. баягы мына спонсоруңардан сурасаңар азыр могул жерде ким келди мен деле мага чалып деле сурасаңар мен айтып берем 20 000 мен азыр примерно 15 000ге жакын акча иштедим өзүм 3 каталог ичи ушундай бизге сонун коюп берди да чакырган адамга 400 мындай примерно да 450 да 450 рубль да 500 деп коелу чакырган адамга эми эсептей бергиле ар бир адам чакырганыңарга 450 рубль да мен 3 каталогдун ичинде 20 адам чакырдым болгондо канча болуп калды ошондо 4,5 000 9 000 9 000 иштедиңби? 9 000 мен 9 000ден ашыгыраак иштедим да бирок Молодец. ошондой жаманбы силерге өзүңөр халкыңар алып атасыңар эми өзүңөр түшүнүп көргүлө сонун жак айдаса калган жагыңарга баргыла